төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Тажиктердин талкуусу төрт көчө бизге таандык. Мадымаров кол койгон протокол күчүндө. Тажиктердин телеграм каналы бар. Анда чек араны талкуулап жатышат. Акыркы убактагы чыр-чатактар тууралуу маалыматтар ушул канал аркылуу тарайт. Анда талаш аймактар боюнча тажик жана орус тилинде 8 минутка жакын видео даярдап таратышууда. Кыргыздарга ишенбеш керек. Төрт көчө бизге таандык. 2009-жылы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадымаров кол койгон протоколду азыркы президенти Садыр Жапаров мыйзамдуулугун тааныбайбыз деп жатат. Эми төрт көчө нейтралдуу аймак болсун дешүүдө. Бирок аларга кантип ишенебиз деп айтылат видео материалда. Аны менен катар төрт көчө үчүн дайым жаңжал, куралдуу кагылыш болгонун белгилешкен. Ооба, так ушул Мадымаровдун кол койгон протоколуна таянып тажиктер жер тилкесин талашып келет. Акыркы эле 1,5 жыл ичинде 2 жолу куралдуу кагылышы болуп, жүздөгөн жарандарыбыз каза болду. Адахан Мадымаровдун кесепетинен бүгүн согушуп, оор жоготууларга туш болдудабыз. Ага карабай бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекети ар бир карыш жер үчүн катуу туруп өз позициясын талашууда. Мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген төрт көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз Лейлеке түзөтөбүз, сен Ходжайлооң менен Ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Эми бул жерде мен түшүндүрүү иретинде айтып өтөйүн. Төрт көчө, баягы эле ызычуу болгон төрт көчө. Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтралдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Кудай кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем дагы бир нерсе болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып берем. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич. Урматтуу депутаттар, биринчи микрофон. Урматтуу кесиптештер, мен ар бириңиздерге даректүү суроолорду берем. Себеби бир эле киши универсал болуп бардык маселелерди биле бербейт. Мына жерде көтөрүлгөн конституциялык норма жакшынын шарапаты дейт, ушу кемпирабаддын маселеси менен жаңы регламентке ээ болуп калдык. Бирок ушул жаңы регламентте 65-беренин 4-пунктунда так даана кескин түрдө жазылып турат. Эл аралык келишимдин конституциялуулугу жөнүндө конституциялык соттун корутундусу сөзсүз керек. Ким бар? Адилет министри барбы? Ким жооп берет? Урматтуу Адахан Кесенбаевич, азыркы регламентте ошол норма бар болсо, ал мурукта да бар болчу да, Нуржигит Кадырбекович айтып кетти. Бирок сиздер мынакей ай сайын канча эл аралык келишимдерди ратификацияны өткөрөсүңөр. Ал жерде эч кандай бүт ар бир ошондой закон келгенде Конституционный суд заключение бербейт. Анан регламентте точно так менен азыр жанында жок экен текст. Алардын мыйзамы бар, конституциялык мыйзам бар, конституциондук сот боюнча. Ал жерде жазылып турат.
что Конституционный суд дает заключение в случае неопределенности и при наличии обращения. Деп. Вот мен жооп ушундай. Анда сабатсыз экенсиз. Азыр дагы бирөөлөргө температура чыгып кетет бул сөздү укканда. Дагы айтам. Ар күнү эле биз мамлекеттик чек араны карап аткан жокпуз комитет. Биз келишимдерди карап атабыз. Бул жерде 65-чи берене мамлекеттик чек араны өзгөртүү боюнча эл аралык келишимдер жөнүндө кетип баратат сөз. Биз биринчи жолу карап атабыз мамлекеттик чек ара жөнүндө. Сиз кимсиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи. Аяз Боетов, министр юстиции. Анда жакшылап окуңуз. Мына жерде императивдүү жазылып турат. Бул Мадумаров кабыл алган регламент эмес, жогорку кеңеш кабыл алган регламент. Экинчиден, мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. 1000 жолу кыйкырам, мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигине 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Себеп мыйзамсыз. Муну колу бутту бурап, тийиштүү чечимди кабыл алдырыш деп эсептелинет. Ошол эле 65-чи беренеде турат. Эгерде жогорку кеңеш эл аралык келишимди ратификациялоо жөнүндө маселени кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө чечим кабыл алса, мындай чечим жүйөлөштүрүлүүгө тийиш. Жүйөлөштүрүлүү бул конституциянын бузулушу, Нурлан Тургунбекович. Конституциянын одоно түрдө бузулушу. Бул мына регламенттин одоно түрдө бузулушу. Муну мен эске салып коеюн. Жооптуу кишилер кийин жооп бере турган мезгили келет. Экинчиси. Хаким Саваевич, жооп берсем болобу? Бериңиз. Биринчиден мен айткандай, Конституциялык соттун конституциялык мыйзамы бар. Ал жерде эрежелер белгиленип турат. Обращение болсо, алар беришет деп. Анда кайрылуу болуш керек аларга. Мен ушундай түшүнүп атам. Өкмөт кайрылат. Себеп ушу конституцияны сыйласа, конституцияны өкмөт кайрылат. Демилгечи өкмөт. Бул жерде жогорку кеңеш. Анан юстиция министрлиги негизинен өзүнүн компетенциясынын астында заключение берет. Биз ошолго гана биз беребиз. Андан тышкары чыкпайбыз. Силердики эмес. Анан конституциялык сотту мен өзүм мурункуда да иштегем бир убакытта. Ошол убакытта да мен эсимде заключенияга мындай суроолор келгенде, договорлор. Алар ар дайыма позиция ушундай болчу, в случае неопределенности при наличии обращения деген. Анда конституция менен муну мыйзамдан алып кыргытып салгы да берене. Эмне жазып атасыңар? Азыр айтышып атпайбы? Эмне үчүн мыйзам кабыл алабыз деп? Ушун үчүн кабыл алабыз. Аткарылбайт. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошонун баардыгы ушундай болот деген сөзүңөргө мен түшүнбөйм. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камшек Кыдыршаевич. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар. Кыскасы эми 7-чи беренеде Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган гидросооружениялар курулбайт дейт. Мына су. Так, рахмат. Мен анан сиз сурооңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ушул кемпироват келип бактысы ачылып кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироваттын бүгүнкү же эртеңки бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече атам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Килсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келе атасыз. Так?
Эми өзүңүзгө ылайыктуу эле айта бербестен, мол туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпир атты, эмнеге биз жаман алмаштырып бердик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңуз түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга да бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңуз түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урматтуу депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат. Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Атак Кемсанбаевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилизация алып келебиз. Мамлекетте дагы ызычууга салабыз. Бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат, Садыр Нуркожоевич. Урматтуу президент сөз сурап атат. 6-чы микрофон. Нурлан Тургунбекович, мен 22 жол таблода жазылдым эле, 50-ге секирип кетиптир да, балдар карап койсунчу компьютерде. Сиздики ардайым эле ушундай. Андай болушу мүмкүн эмес, аппарат карап коюңуздар. 5-чи микрофон. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Процедуралық мәселе. Процедуралық. Нурлан Тургунбекович, сіз депутаттардың аверіне шек келтірген учурда тыйып коюшуңузду суранам. Регламент боюнча. Бұл бир. Экинчиден, мен моомду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар. Мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөөнүн өзү дагы кол үчүн харам болуп калат. Мен тек гана мына колду көтөргөндө айтып атам. Далилдеп бериңиз төрага, 10 мүнөттүк убактым бар, ошондо сүйлөйм деп атам мен. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Бардык нерсе өтөт. Убактылуу. Биринчиден, урматтуу Атак Кемсанбаевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Сизден чочулабайбыз. Сизди биз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сизге кайрылып атабыз. Сизден чочулагыдай сиз кимсиз? Бөжөкөсүзбү? Сизден чочулабайбыз. Сиз коркпоңуз. Биз сизден коркпойбуз, сиз бизден коркпойсуз. Буюрса мамлекеттик деңгээлде гана иш аткарабыз. Нурлан Тургунбекович, суроону мен сизге бердим. Ошол регламенттин 65-чи беренесинин 4-чү пункту. Биз мындай бир түшүндүрмө берип койсоңуз. Рахмат. Сиз эгер 10 мүнөт убакыт сурасаңыз, регламентке ылайык мен добушка коем, добуш менен чечебиз. Ооба, регламенттин талабы. Урматтуу депутаттар, Адахан Кемсанбаевич 10 мүнөт убактысын сурап атат. Фракциянын регламент боюнча бул Акырында бербейсиз. Азырдан бүтүп кете бербейсиз. Жок. Анда акыр жагында беребиз, Адахан Кемсанбаевич сизге. Макул. Урматтуу президент, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадумаров. Министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан теги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Мына 3 тилде сүйлөйт, англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда опол тоодой салым кошкон. Эл аралык
маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3-те ойготуп туруп конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коеюн дедим. Ал эми мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюлуп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз лейлекке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20-га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың, мен сабаттуумун дебейли. Көрүп жүрөбүз сабаттуулар кандай иштер жасагандарын. Рахмат. Так, андан сырткары мында Дача Капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандек автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. 4 көчө жолун тараптар биргеликте талаптарга ылайык, талаптарга ыңгайлаштырып, биргеликте пайдаланат. То есть биз Миңөрүк Самаркандек жолун өзүбүз куруп, өзүбүз пайдаланабыз. 3200-3300 метрди. 3400 метр Дача Капчыгайды тажик тарап өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Жолдорду кандай куруу тартиптерин дагы, жолдор кандай тосмолор менен курулуш керек, эмне болуш керек, бардыгын биз мына Министерство транспорта, 2 министерство макулдашып алдыңар. Туурабы? Кандай министерство туруңуз? Туурабы? Ошого туруңуз. Так. Ушинтип жолдор маселесин биз тажик тарап менен тынчтык мамиледе 2 тараптуу кылып чечтик. Эч кандай бир тараптуу бир жака ооп кеткен жолдор чечилген жок. Бул боюнча да айта турган сөздөр бар, кийинчерээк айтам дагы. Иш бүтө берсин. Аталган жолдорду куруу менен Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына транспорттук каттамдарга шарттар жакшырып калды. Тактап айтканда, Миңөрүк Самаркандек автожолу ишке берилгенден кийин Баткен Разаков багыты 30 километрге жакын каттамдын узундугу кыскарат. Жарандарга эл аралык келишимдин негизин тоскоолдуксуз өтүп каттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол эле учурда бул багытта 4 көчө жолунда толук бойдон пайдалана беребиз. То есть биз баягы Миңөрүк Самаркандекте пайдаланып өтүп кетсек боло берет. Баягы тажиктердин жери менен 3200 метр жерди айланып барып туруп баягы 4 көчө менен өтүп кетсек да боло берет. То есть биз тараптан 2 чоң шарт түзүлдү Лейлек районунун жашоочуларына, айрыкча Лейлек районунун жашоочуларына. Мурдагыдай коркунучтардын бардыгы алдым салынды. Мындан ары Кудай буйрса эч кандай коркунуч болбойт. Жанагы сыртта калып кетебиз, анклавда калып кетебиз, тияк бияк деген коркунучтар бар эле го. Ошолордун бардыгы алынды. Эч кандай андай нерсе болбойт. Андан сырткары Лейлек районунун Кулунду аймагынын Сай участогундагы Кулунду Максат авто жолун кыргыз тарап тоскоолдуксуз пайдаланууга макулдашылды. Бул деген баягы мындай ылдыйга түшүп чыккан жол бар го. Сиз жакшы билесизчи. Ошол жер Сай деген участок болчу. Тажик тарап менен ошол жерде талаш тытышып эле мына бүгүнкү күнгө чейин асфальт кыла албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде биздин элдерибиз талкаланган жолду эптеп каттап атат. Мына Максат жана башка айылдарга, жогору жакта жаңы жер айылдарына. Эми ошол жерде азыр макулдашылдык, толук бойдон пайдаланабыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Азыр өзүбүз асфальтты жасайбыз, жолдорду жасап, сонун кылып элдерге пайдаланууга беребиз. То есть тоже мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Бул дагы биздин келишимде, кстати, каралган. Бул жөн сөз менен эмес. Мунун бардыгы мына автожолдорду пайдалануу боюнча келишимде ошолор каралган. Ошолорго кол коюлат, эртең сиздерден ратификациядан өтөт ошол Кудай кааласа. 5.
Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгы менен чек аранын сыртында экинчи тарапта жайгашып калган тараптардын суу чарба жана энергетика объектилерине болгон менчик укуктарына таануу жана мындай объектилерди эксплуатациялоо үчүн тараптардын адистеринин тоскоолдуксуз кирүүсүнө шарт түзүү маселелери өзүнчө өкмөттөр аралык келишим менен жөнгө салынат. Урматтуу депутаттар, Советтер Союзунун катарында биз жашап келгенбиз. Ошол коңшу Тажик тарап менен биргеликте курулган, биргеликте же алар тараптан курулган, же биз тараптан курулган суу тосмолору бар, суу сактагычтары бар, жанагы насостор бар. Ошолордун бардыгына жанагы тоскоолдуксуз, шартсыз кирип чыгуу маселелерин дагы биз өзүнчө макулдашууга киргиздик. Өзүнчө өкмөттөр аралык макулдашууга киргиздик. То есть ал жерлердин территориясын аныктадык. Ошо территорияларга биз өзүбүз ошол территорияларды колдоно турган, анан ошол территорияларга өзүбүз баягы госакты бере турган кылып туруп чечтик. То есть мындан ары ошол жерлерге биз беспрепятственно кирип чыга беребиз. Алар дагы беспрепятственно тоскоолдуксуз кирип чыгып өздөрүнүн жумушун аткара берет. То есть кыргыз-тажик мамилелериндеги эң орчундуу болгон проблемалардын бардыгы бүгүнкү күндө чечилди. Дагы бир жолу айтайын, ошол проблемалардын бардыгы эки тараптуу, эки өлкөнүн кызыкчылыгын тең карап туруп чечтик. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагалары, ушул маселени бүгүн карап комитеттерден өткүзүп берсеңиздер, мен да кайталап калып атам, бирок айтып коеюн эми жыйынтыгында. Бүгүн өткүзүп берсеңиздер, биз анда урматтуу президенттерибизге ушул договорлорго жана өкмөттүн башчыларына ушул келишимдерге кол коюуга беребиз. Алар кол койгондон кийин кайрадан силерге алып келип дагы бир жолу ратификациядан өткүзүп кетебиз. То есть ушул эле маселени кайрадан ратификациядан өткүзөбүз жалпы жыйын менен. Анан договорго кол коюлат дагы, то есть ратификацияга кол коюлат дагы, мыйзам чегинде мыйзам иштей баштайт. Мына ушул. Ошондуктан эгерде суроолоруңуздар болсо, мен баардык суроого ачык так жооп берүүгө даярмын. Себеби дегенде ушул маселени мен мына 4 жылдан бери өзүм аркылуу өткүздүм, ийне жибине чейин өтө жакшы түшүнүп калдым да, жакшы түшүнүп билемин ушуну. Рахмат баарыңыздарга. Ата журт Кыргызстан Талиева. Урматтуу депутаттар, мынабдан Камчы Кыдыршаевич даана түшүнүктүү, ал жердин шартын мына бизчелик ошол Лейлек районунда, анан Баткен районунда жашап келген, жашап аткан бүгүнкү күнү мына элибизчелик эч ким билбесе керек. Анан мына акыркы ошол 4 жылдын ичинде Камчы Кыдыршаевич күнү түнү эки тарап межбет комиссия чогуу иштедиңиздер. Биз түмөн түйшүгүңүздөрдү байкап эле турдук. Сиздер канча ар бир территорияда ушу айлап талаш тартыш түмөн түйшүгүңүздөрдү көрүп эле турдук. Керек болсо мына кырсыктарга учураган учурларыңыздарды да байкап турдук да. Бүгүн мына сиз азыр ушул картаны даана так эле айтып койдуңуз. Биз даана түшүнүп эле аттык. Мен ошо суранат элем, урматтуу депутаттар, убакытты үнөмдөп, булар дагы барып иштеп, азыр кайра тез аранын ичинде бачым ошо эки президентибиздин макулдашууларга кол коюуларына ошол шарт түзүп берели дагы. Мен сунушум ушул суроо жоопсуз эле, талкуусуз эле ушул колдоп берүүгө чакырат элем. Мен сунушум добушка коюп койсоңуз, урматтуу төрагалык кылуучу. Рахмат, сөз түрдө. Кемал Рузакмына 5-ші микрофон. Мен аграрный комитетке сунуш кылам, добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандай, аталган маселе макулдашууга келди. Макулдашууга келгенден кийин, Кудайым буйрса, бүгүн колдоо тапкандан кийин пленардык жыйында ратификацияга келет. Ошол ратификацияда да кенен кесири суроолорду берип, ошондо талкууласак болот. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, Камил Абдыразаковдун сунушун мен добушка коем. Суроо жообу токтотуу боюнча макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. 4-ші микрофон. Рахмат. Камчы Кыдыршаевич, бул Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча биз экөөбүз абдан көп сүйлөшкөнбүз, өзүңүз жакшы билесиз. Ал жерде мен өзүмдүн ойлорумду бүт баарын сизге айтканмын. Ошону азыр сиздин айтышыңыз боюнча менин оюмча бүт баарды көңүлгө алынды. Ошол сөздөр бардыгы. Мен айткан коркунучтар, тобокелчиликтер деле бардыгы
көңілді алдыныптыр деп ойлаймын. Анан бұл жақтың жақсы нәрсесі, самое главное, чегара тақталыптыр. Наконец-то елдің жаңағы қинаулары тоқталады да ушунымен. Анан эми канчалык кемчилиги бар, артыкчылыгы бар экен, аны кийин мен ойлойм вакыт көргөзөт өзү кандай болушуну. Вот самое главное ошол такталыптыр, бүтүптүр, элдин деле жана кыйынчылыгы бүтөт да ушуну менен. Камчы Кыдыршаевич, сиз азыр аябай жакшы коррупция менен күрөшүп атасыз. Ошого сиздин күрөшүңүзгө жардам катары мына илим системасындагы болуп аткан коррупциялык схемалар жөнүндө мага ученыйлар жазыптыр. Ошону абдан суранды эле, вот лично өзү Камчы Кыдыршаев колуна берип коюңуз деп, ошону мен ушуну азыр аткарып койсом. Чоң рахмат. Рахмат. Келиңиз. Илим билим боюнчабы? Жогорку окуу жайлары боюнча. Жогорку окуу жайлары боюнча мына сиздин ушу берип аткан документиңизди алып атканда 1 минут айтып коеюн. Саламатсыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо жоопту токтотуу боюнча чечим Бул боюнча азыр бизде өтө мына жогорку окуу жайлары боюнча чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Бардык жогорку окуу жайларын текшерип атабыз. Биз айтып атабыз жогорку окуу жайларынын ректорлоруна. Ал жерде көптөгөн студенттерди бекер эле зачетторду коюп, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл вообще университеттин эшигин аттабаган студенттерге зачетторду коюп, анан ошолорду диплом берип атыптыр. Ошолордун баарын исключить этип, бардык эмелерде жогорку окуу жайларында студенттерди азайтып, окуган гана студентке баа коюп, ошолорду гана окуткула деген тапшырманы коюп биз азыр текшерип атабыз. Ошонун ичинде мына сиздин берген документиңизди бир сыра карап чыгам мен, конечно карап чыгам, тапшырманы беремин, чара көрөбүз. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат, Улам Бердибаевич. Бул жерде мына 2 депутатыбыз именно Баткен Лейлектен чыккан депутаттарыбыз атайын суранып атышат. Саламатсыздарбы? Камчы Кыдыршаевич, мына бүгүн бизде өтө чыдамсыздык менен Баткен эли азыр карап отурат да түз эфирденчи. Анан ошол эле учурда мына сиздин азыркы бардык сөзүңүздөн кийин ушундай жакшы каалоолор менен бизге WhatsAppка каалоолор келип атат, суроолор келип атат. Эми бүгүн эч кандай суроо жоопсуз эле биз ушул түп көтөрө баарыбыз колдоп берели. Бүгүнкү келген сиздерди ушул чегара маселелери боюнча, бирок ошондой болсо дагы өзгөчө белгилеп койчу бир жана сиз өзүңүздүн докладыңызда айтып өттүңүз, сүлүктү боюнчачы жазып атышат да магачы ушу сүлүктүдөгү жанагы коргончу айылынан 100 гектар ары жылдырдык деп айттыңыз. Бул өтө жакшы болду да, себеби кандайдыр бир жаңжал чыкса эле ошо тажиктер ошо дөөгө чыгып алып, биз кольцо жака өтө албай калчу элек. Бул аябай жакшы бир чечим болуптур. Андан башка дагы бир канча ошол сиздин докладыңыздан кийин бир канча суроолорду, бир канча моменттерди айтып отушат. Булардын бардыгын эми кийинки ратификацияга келгенде берели сизге. Негизи мына ушунча чоң эмгек жасалыптыр, чегара чечилди. Бул демек биздин келечекте элибиздин ынтымагына болгон бир чоң гарант. Сиздердин ушул жасаган эмгектериңиздерге эл өкүлү катары Лейлек элдин атынан чоң ыраазычылык билдирип коеюн. Мындан ары дагы дайыма иштериңиздерде ийгилик болсун, элдин батасы тийсин. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Камчы Кыдыршаевич, мына чегара болсо биз үчүн өтө оор маселе болчу. Өзүңүз ошо бийликке келгенче эле ошо жерде жүрүп, элдин ичинде жүрүп, аябай жакшы билесиз. Көптөгөн ошо жерде үйлөр өрттөнгөндө өзүңүз барып, окуялар болгондо барып жүрдүңүз, бийликке келгенче эле. Мына бүгүн тарыхый окуя болуп отурат. Сиз өзүңүз бийликке келип, ошо маселени аягына чыгарып атасыз. Ошол эле убакта мына айтып эки негизги маселени айтып кетким келет. Миң өрүк Самаркандек жолу бул 4 көчөгө альтернативалык болуп жаңы салынып аткандыгы, ошол эле убакта Варуктун территориясы 19 миңден 14 миңге чейин кыскаргандыгы бул аябай жакшы жаңылык. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Бул бүгүнкү күндө чындап эле тарыхый окуя болуп турат. Бир убакта биздин ушу Баткен эли чегаранын чечилишине ишенбей калган болчу. Бирок чоң эрикти алып, ушундай жоопкерчиликти алып, ушундай алып келип атасыздар. Сиздерге ишиңиздерге ийгиликти каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, биз бая добуш бердик. Бул жерде комитеттин отуруму болуп атат. Азыркы аталган мыйзам долбоору макулдашууга келди. Биз азыр макулдашууну добушка коёмун. Макулдашууну койгондон кийин, урматтуу депутаттар, аталган маселе ратификацияга келет. Ошондо кенен кесири суроолорду берсек болот. Биз эми бая добуш менен чечтик, ошол боюнча кетсек, урматтуу депутаттар. Туура түшүнүңүздөр. Анда урматтуу депутаттар, мен
комитеттин кошулган отурумунун добушка коемун. Кулак салып турсаңыздар, биринчи маселе. Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы жөнүндө келишимдин долбоору макулдашууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Кийинки маселе. Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жабдуу жана пайдалануу жөнүндө макулдашуунун долбоору макулдашууга киргизилет. Урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Кийинки маселе, үчүнчү маселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетика объекттерин жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоору макулдашууга киргизилет. Урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, аталган маселени биргелешкен комитетте толугу менен биздин депутаттар колдоп беришти. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, чындыгында аябай оор жумуш болду. Ошонун жыйынтыгына мына келип отурабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат. Кошмо жыйындын отуруму бүттү. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 10 мүнөттөн